Саламатсыздар урматтуу достор. Мен бүгүн Чеховдун Тоска деген аңгемесин айтып берейин деп турам. Мен муну күйүт деп которуп алгам. Эмесе баштадык. Көчөдө күүгүм кирип калды дейт. Кар жаап, жанагы көчөнүн шам чырактарынын жарыгынан кардын ушундай лапылдатып жаап атканы көрүнүп турат. Ошол көчөнүн жээгинде үстүнө кийген тонунун, кийген баш кийиминин баарысын атынын жонуна чейин агартып кар үймөлөктөп калган бир аракеч турду дейт. Анын аты Иона Потапов экен. Ал ушунчалык сууктан ичиркенип бүрүшүп, өзү түшкө чейин эле көчөгө чыгып, баягы адам тартып иштейт экен да, ары бери адам ташып. Жүргөн эч бир кардар чыкпай, эч бир жүргүнчү чыкпай, анан монтип күүгүм кире баштаганда, элдер баягы ары бери үйлөрүнө тарай баштаганда, же жүргүнчүлөрдүн саны көбөйө баштагандан бир аз ошол көчөдө ары бери баскандар көбөйө баштады дейт. Мына ошол учурда артынан "Арабакеч, мени Выборгский деген жерге алып барып таштачы" деген үн чыкты дейт. Караса, бир аскер киши келип арабага олтурду. Баягы ушунчалык сууктан ичиркенип тоңуп калган арабакеч Иона өзүнө араң келип, баягы үстүндөгү карын, чапанына үйүлүп калган карды кагынып, атынын тизгинин силкип, анан арабасын кыйчылдатып айдап жөнөптүр. Ал учурда артындагы отурган аскер "Арабаңды эртерээк айда, эртерээк жетели, эртерээк барбасак болбойт, мен кечигем" деп сүйлөнүп калды дейт. Араба кетип баратканда көчөдө да эми эл көп да. Баягындай үйүнө кетип аткан, анын үстүнө көчөдө жанагындай кар жаап аткан аба ырайы болуп турса, элдердин маанайы да жок. Арабакечти сөгүп атат дейт. "Арыраак айдачы, сүзүп кете турган болдуң го" дешип, мына ошондой ызы чуудан арабасын айдап Выборгский деген жакты карай жөнөптүр. Баратып, аскер менен бир аз сөзгө тартып сүйлөшөйүн деп, "Байке, менин балам өтүп кетпедиби? Мына 3 күн болду" деп баягы кишиге сөз узатса. "Эми өмүр деген ушундай өтөт. Айда эртерээк, мен кечигип атпаймынбы?" деп анын арабакеч Ионанын сөзүнө кулак салган жок. Выборгскийге жеткирип, баягы аскери адамды түшүрүп, ал жерде дагы 1-2 саат туруп калыптыр. Бир убакта шаңыраңдаган 3 жигит чуркап көчөнүн бою менен бойлоп келе жатып, "Арабакеч, 2 гривенге полицейский мост деген жерге алып барып таштайсыңбы?" дешип арабага келип, баягы жаштыктын деми менен шаңыраңдашып олтуруп калышты дейт. 2 гривен ошол полицейский мост деген жерге чейин жетпейт экен. Бирок Ионанын бүгүн абдан маанайы башкача болчу, маанайы чөгүңкү, ушунчалык элди көксөп, ушунчалык элдин арасында жүрүүнү көксөп, бүгүн жалгыздыктан качып, анан соодалашкан да жок дейт. 2 гривен береби, 1 гривен береби, ал учурда Ионанын иши жок болчу дейт. "Мейли жигиттер" деп анан арабасын айдап жөнөдү дейт. Баягы жигиттер арабага отурары менен эле бири-бири менен тамашалашып, "Кече 4 бутылка коньяк ичип салыптырбыз" десе, бирөөсү дагы бир сөздү айтып, сөгүнүшүп, аялдар жөнүндө сүйлөшүп ушинтип баратты дейт. Анан тамашалашып дагы сүйлөшүп калды дейт. Бир убакта Иона аксакал "Тамашакөй жигиттер экенсиңер" деп сөзгө аралашып, "Менин да балам бар эле. 3 күн болду, өтүп кетпедиби" деп баягыларга кайрылып сүйлөп калыптыр. Анда баягы жигиттердин бирөөсү "Баарыбыз эле өтөбүз. Айда эртерээк аксакал, эртерээк жетели" деп баягы сөгүнүш, кагыныш, силкиниш аралаштырып, аксакалды эртерээк айдоосун талап кылып, ошентип өздөрүнүн полицейский мост деген баягы дарегине жетишет. Ал жерде ал жигиттер дагы сөзүн укпай койгон Ион арабакеч маанайы түшүп, шылкыйып, анан "Кой эми, суук да болуп кетти, кеч да кирип кетти. Мындан ашык эми баягы жүргүнчү деле чыкпас. Баралы" деп атын арабакечтер жашаган сарайды көздөй
жатакананы көздөй бурду дейт. Аты да аны сезгенсип баягындай таскактап өзүнүн жата турган жерине ат сарайга чуркап жөнөптүр. Ал жатаканага келип жатакананын ичине кирсе баягындай арабакечтер уктап атышат. Чарчаган алар дагы жатакананын ичи үйүп, элдин уктап аткан элдин баягындай арасы. Анан келип өзүнүн ордуна шылкыйып баягы атын байлап коюп отурду дейт. Жанындагы арабакеч бир убакта козголуп бир ошол жерде жашаган чогуу араба тарткан дагы бир арабакеч туруп суу ичкиси келип сууду көздөй жөнөдү дейт. Ион аксакал ага дагы сөз айтып, балам, суу ичкен атасыңбы? Ичип ал сууну. Менин балам өтүп кетпедиби? 3 күн болду. Кандай гана жап-жаш эле. Жашаса болмок да. Эми мен кантем? Деп тигини көздөй баягы өзүнүн арыз арманын айткысы келип, сөзгө тартып, ушинтип сүйлөп калды. Бирок баягы берки арабакеч деле анын сөзүнө көңүл бурбай, суун ичип келип, демиш болуп, ошону менен уйкуга кетти дейт. Ион арабакеч шылкыйып өзү жалгыз олтуруп, анан кой, тигил араба тарткан бээмди жайлап келейин деп, анан бээсин көздөй чыгып, аны менен бээ менен сүйлөшүп, бүгүн эми арпага дагы акча иштей алган жокпуз. Жок дегенде беде болсо да жеп тур деп беде салып бага. Менин балам өтүп кетпедиби? Ошол сонун арабакеч болмок да. Кандай сонун бала эле. Жашаса болмок да, жашаса болмок да. Ажал деле калыстык дегенди билбейт экен. Мага келбей балама келгенин карачы. Мисалы үчүн мына сенин бир кулуңуң болсо, ал өлүп калса кандай болмоксуң? Мына ошондой болбодубу менде дагы деп аты менен сүйлөшүп, ошол бээси менен сүйлөшүп. Анан аны чын эле угуп аткандай баягы бээ улам чөбүн жеп, анан кожоюнун биртиктеп, чөбүн кепшеп, кожоюнун биртиктеп ушинтип турду дейт. Ошондо баягы арабакеч эртеден бери элдин баарына айта албай жаткан өзүнүн күйүтүн, арманын толук бээсинин жанында олтуруп алып, ошого айтып берди дейт. Ушундай Антон Павлович Чеховдун Тоска деген аңгемеси бар. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.